Зайракан Исаева атындагы номер 4-гимназия мектебинде ата-энелерге арналган балдардын агрессивдүүлүгү жана анын себептери аталышындагы семинар болуп өттү. Коомдо адепсиз жүрүм туруму менен айырмаланып, жат көрүнүштөрдү сиңирген өспүрүмдөрдү тарбиялоодо ата-энелер мектеби жардамга келет. Чындыгында бүгүнкү коомдо бизде өтө агрессивдүү балдар өтө көп болууда. Булар тарбиялоодо жалгыз гана мугалимдин иш аракети жетишсиз болууда. Албетте уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дегендей, биздин ар бир үй бүлөдөгү уябыздагы ушундай жагымдуу жашынакай балдар тарбиялап берүүсүн күтөбүз. Бактылуу эне албетте бактылуу балдарды тарбиялайт. Энелердин бактылуу болушун каалайбыз. Энелер биздин мектептеги энелер мектеби мындан дагы өнүгүп өсүшүнө тилектешмин. Бала тарбиялоодо мугалим жана ата-эне комплекстүү иш алып барууга тийиш. Өспүрүмдөрдүн көйгөйүн туюп, баланы ар тараптуу колдоого алуу менен жагымсыз көрүнүштөрдөн арылууга толук мүмкүн. Ата-энелердин ойлорун угуп, жана алар менен көптөгөн практикалык иштерди иштеп, мектептеги мугалимдер Алиева Нургүл жана Айолита Максатовна менен биргеликте ушундай болгон жакшы семинар болуп өттү. Бул семинардын аяк жагында дагы ушу балдардын агрессивдүүлүгүнүн негизги келип чыгы өбөлгөлөрү, аларга болгон шарттары эмненин натыйжасында келип чыгып аткандыгы жөнүндө маалымат айтылды. Ата-энелерден суранат элек ушу телефонду мүмкүн болушунча туура пайдалануу жагын балдарына туура түшүндүрсө жана аларды көбүрөөк көзөмөлгө алса эң жакшы жыйынтыктарды берет эле деген ойдобуз. Бүгүнкү күндө эмгек миграциясы күч алгандыктан өспүрүмдөргө дагы залакасын тийгизип келүүдө. Айрымдары зордук зомбулуктун курмандыгына айланууда. Адистер агрессивдүүлүк көбүнчө ата-эне мээриминен өксүгү бар балдарда байкалаарын айтат. Бул жакта бала тарбиялоо боюнча ата-эненин балага болгон мамилеси, мугалимдин ата-эне балага болгон мамилеси боюнча болду. Негизи бизде деген бала тарбиялоо ата-эненин эң чоң милдети деп ойлойм. Анткени биринчи эң чоң милдети, анткени канчалык ата-эне негизи ата-энелер көп баладан требует этет, бирок ошол нерсени өздөрү аткарбайт да, баладан көп сурак кылышат да. Качан гана ата-эне өзүнүн баласына бир өзүнө керектүү убакытты бөлгөндө, ошол бала дагы ошол убакыттан өзү бир кандай десем бир гений болуп чыгат деп да айта алам да. Энелер мектеби жыл санап өзүнүн ишмердүүлүгүн жогорулатып, бул сапар мыкты ата-эне кароосунагын жарыялаган. Семинарда бала тарбиялоодогу артыкчылыктуу кадамдар талкууланып, пикир алмашуу аянтчасы орун алды. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Байкирова, Балыкчы шаары.